Күү баян аттуу музыкалык берүүнү уктурабыз. Сиздер бул берүүдөн Бурулчанын селкинчек аттуу күү баянынын биринчи бөлүгүн угасыздар. Берүүнү Асан Кайылдап уулу алып барат. Кыргыздын улуттук музыкалык маданиятындагы классикага айланган чыгармалардын бири Бурулкандын селкинчек. Бул күү алгач темир ооз комузда жаралып, кийин кыяк, чоор, 3 кыл комуз аспаптарында кеңири ойнолууда. Айрыкча залкар комузчулар Карамолдо, Ыбырай, Мураталы, Токтогул, Чалагыз, Асылбек тарабынан аткарылышы белгилүү даражада анын даражасын бийиктетпей койгон жок. Жумурай журтка тегиз тараган бул күүнү жараткан ким жана анын даректайыны жөн жайы жагдайында толугураак билүүгө ынтызарлангандар аз эместир. Бурулчанын селкинчек баянын музыкалык изилдөөдөн, көркөм чыгармалардан учкай болсо да окууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Буга мисал катары музыкаветтер Виноградовдун, Балбай Алагуш уулунун, фольклорист Будайбек Сабыр уулунун эмгектерин, жазуучу Эрнест Турсун уулунун Ата журт романын, комузчу Чалагыз Ыйманкул уулунун Өмүр элестери аттуу эскерме китебин атап кетер элем. Бурулча баянын көптөгөн санжырачылардан, комузчулардан сурамжылоого да туура келди. Булардын ичинде айрыкча Акмат Карбай уулунун айткандарынын чындыкка жакындыгы, далилдеринин ачык айкындыгы мени көбүрөөк ынандырды. Бурулча болжолу 1840-жылдары Ысык көлдүн күнгөйүндөгү Өрүктүдө туулган. 1916 жылы Улуу Үркүндө Каркыранын белинде 76 жаш курагында каза болгон. Бурулчанын теги Орозбактыдан Арык Мырзакул Асан Карамырза, Мырзакулдан Алсейит Тынымсейит, Алсейиттен Жамангул Бапа, Жамангулдан Итбок Бооке Төрөгочкор Кыдык Белек, Белектин ортончу аялынан Алдаш Алдаяр Токой Токоч, Алдаяр Мойтакенин уулу улуу аялынан Үсөн Чомой, Үсөндөн Осмонбек, Осмонбектен Намазбек Бурулча. Ошентип Бурулчаны Көл бугусунун Белек уруусунун кулуну деп айтууга болор эле. Балбай Баатыр менен Бурулча 3-4 ата өткөн тууган. Балбай Баатыр каза болгондо Бурулча 27 жашта болса керек экен. Бурулчанын бабасы Мойт акылман, чечен, сынчылыгы үчүн Аке деген ардактуу наамга татып, акыл сурасаң Абайылдага, бата сурасаң Мойтакеге бар деген лакап сөз ошондон калса керек. Атасы Осмонбек ит агытып куш сүйгөн, мергенчи, оокаты жетиштүү, мал жандуу адам болгондуктан өз уруусунун билерманы катары жайында жайлоо которуп, көчүп конуп жүргөндүгү жөнүндө айтылат. Энеси колунан көөр төгүлгөн уз, ооз комузду мыкты каккан күүчү, кошокчу, ырчы да аял экен. Ошол себептүү ата өнөрү, эне үлгүсү Бурулчанын интеллектуалдык маданий көрөңгөсүн толтурууда, инсан катары калыптануусунда зор роль ойногон. Анткени Бурулча кичинесинен эрке өсүп, эркек кийимин кийип, атасын ээрчип ашка тойго барып, эл чогулган топту аралап, кепке сөзгө каныгып, борбуюн тартып чоңоя баштаган. Бойго жеткенде ат жакшысын тандап минип,
ит агытып куш салып, мергенчиликке аттанып, жигиттер менен жүрсө экен. Үйдө отурганда сайма сайып, ою оюп, чий чырмап, шырдак бүрүп, эне көрүп томбучуп бой тартты. Ошентип аялдык аруу сезим, асылдык нарк, эркектерге мүнөздүү кайра тартпас каш көйлүк, бетке чабар өткүрлүк сапаттар Бурулчанын мүнөзүндө жарыша да, жанаша да өөрчүп отурду. Мойтакенин кичи аялынан Алымбек, Саске деген балдары болот. Мойттун көзү өткөндө бийлик Саскеге өткөн. 15 жашка чыкканда Бурулчаны Саруу элиндеги Рүстөм дегендин инисине кайындашат. Калың бүтүп кудалар келинин алмакка келишет. Кошат менен жигит чаптырып, ууда жүргөн жеринен Бурулчаны алдырышат. Айланайын кызыке, кийимиңди кийип, күйөөң менен жолуккун, дейт жеңеси. А күйөөңөр кайсы үйдө экен, дейт Бурулча. Тиги Саске абаңдын үйүндө. Бурулча аттан түшпөй, жандай чапкан жигиттер менен күйөө бала отурган үйгө келип, үй сыртынан үн салат. Эй, күйөө бала, бери чык. Өктөмүнгө селдее түшкөн күйөө бала эшик алдында түпүрөгөн топ атчандардан сүрдөдүбү, калтаарган үн менен "Салом алейкум" деди зорго алкымы буулуп. Ат мойнун бура тарткан Бурулча түз эле атасынын эшик алдына келип токтоду. Көлөкөдө үлбүрөк жоогазындай өскөн жигит сөрөй кимди жаратат? Келген кудаларыңызды мейман катары сыйлап узатып жибериңиз, деп жолдоштор менен тоого чыгып кетти. Келинден көңүл кайт болгон кудалар шаабайы сууп жолго түштү. Бул окуя кадимки Сарыбай байга, Мураталы бийге жетип, журт жакшылары келип сөз токтоткондо да Бурулча өз оюнан кайтпады. Кудалар чыйралып, Осмонбектин кесиреттүү кызын атасынын төрүндө карытабыз, деп башын ачпай, арадан 3 жыл өтүп кетти. А кезде баш ачуу мыйзамы жеңил эмес эле. Колунда жокторго 60 топ, колунда барларга 100 топ айып салынчу. Бул 100 саан уй, 100 айгырдан токтогон бээ деген сөз эле. Күндөрдүн биринде Белек Саяк элинин болушу Урдөөлөт Баатырдын жигити Саламат Караколдон кештеп келатып, Осмонбектикине кудай конок тартты. Эртеси Бурулча жеңеси менен мейманды аткарып жатып, "Агатай, мынабу жоолукту Урдөөлөт Баатырга тапшыргайсыз", деди. "Бул эмне деген жоолук?" Анда Бурулчанын махабаты катылган. "Катыгын бийкеч, ал улгайган киши эмеспи? Эки аялы, бойго жеткен балдары бар. Көңүл улгайганды ылгабайт. А көрө аманатты ээсине тапшырыңыз, агатай", деди Бурулча. Саламат Бурулчанын жөн жайын төкпөй чачпай жеткире Урдөөлөткө. "Байгамбар жашын таяп турам. Балдарым бой жетти. Эми кыз жандаганым чеки болор", деп алгаш чоочуп кетсе да, эл журт ортого түшүп, кызга барып келүүгө көндүрүшөт Баатырды. Ошо кезде Урдөөлөттүн 3 аялы болуп, улуу баласы Калкандан Бурулча 3-4 жашка кичүү эле. Урдөөлөт эчен жортуулдарга аттанган, жылкы тийген салгылаштарга катышкан, Балбай баштаган атактуу баатырлардын бири Бука моюн Буурасан зор адам экен. Балбай дүйнө салып, орус бийлиги күчүнө кире баштаганда, сырнайза сындырууга жоосу жок. Жортуулчулук кесипти болуштук бийликке алмаштырып, журт башында туруп калган. Нурдөөлөт журт билермандарынан кошалып, 2 күмүш жамбы күтүрөгө мал айдап, Осмонбектин айылына жөнөп калды.
Бурулчанын өңүтүсү, сымбаты, акылы менен айлакерлиги, айрыкча мейман алышы Батырга куп жакты. Катын жакшы, эр жакшы деген акылга бекип, белектин мыктыларын чакыртып, кыздын башын ачып, колуктунун тоюн өткөрүп алып жөнөдү. Айылга жакындай бергенде Батыр, мени кайсы үйгө түшүрөсүз деп суроо салды Бурулча. Башка кайда бармак элек, чоң байбиченин чоң үйү турганда, дейт Батыр. Бурулча эч тайманбай Урдөөлөткө тике карап буйра сүйлөйт. Жок, Батыр, күнүнүн күлү жоо деген. Мени Орман хандын кыштоосу кырчынга түшүрөсүз. Үңкүрдө болсо өз үйүм болсун. Азырынча ал ачыкка деле баш калкалай турайын. Бурулчанын сөзү эки болбоду. Жүк кырчын жайласындагы Көкбел, Чоңбел деген жердин ортосуна түшүрүлдү. Зиреги күч жаш келин Урдөөлөт эшигин аттаганы сырнайза күлүк аттан башка байлыгы жок Батырдын жупуну турмушуна алымсына бербей, жаңыча жашоону эңсеп жатты. Айланчыктабай өтүп, жыл тогошор маалында Батырга иштеги купуя сырын жарыя салды. Батыр, куунайза учу тагдырды чечкен заман артта калып баратат. Эл башы, журт атасы сиздей адамдын башкаларга көргөзөр өрнөгү болбойбу? Чатыраган ак өргөдөн чыгып, элиңизди жаңыга баштаңыз. Текестеги туугандарыңыздан боз үйдүн жыгач ташын алдырыңыз. Көлдүн күнгөй тескейиндеги усталар менен уздарды чакыртыңыз. Калган ишти өзүм бүтүрөм. Он 18 старшын элге жарлык кетип, көп өтпөй 30дан ашык үй Бурулчанын өргөсүнө жамаатташ Ташбулак суусун бойлой тигилди. Жай ортосунда текестен 120 баштуу үй жыгачы түштү. Аркан эшип жибирүүчү, сайма түрдөп шырдак оюучу, жүн тутуп кийиз басчу, кызыл билек балбан келиндер, оймок ооз калем каш толукшуган кыздар, колунан көөрү төгүлгөн байбичелер үй жабдыгын жасоого шымалана киришти. Оролгон чийди күрсүлдөтө тепкен боз балдар, тоодон отун алып, эт бышырган жигиттер, уук уштап түндүк керген уста акелер да өз иши менен алек. Кош карагайды шылытып таза арчытып, алты бакан селкинчек салышты. Өңчөй жаштар бөлүнүп оюн зоок тамаша курушса, карылары шерине уюштуруп ыргесе кыдыртышты. Шайыр күлкү, шаңдуу обон, шартылдата чертилген комуз күйүүсү, сыбызгыган ооз комуз добушу теребелди шаңга бөлөдү. Жай айланып бозгуро чалганда, чачыла чачып, той берип, Урдөөлөт Батыр менен ак көрпө жайыл Бурулча 120 баштуу ак өргөнүн босогосуна атташты. Кийинки жылы ушул үйдө чолпонбай төрөлдү. Урдөөлөттүн мартабасы ашып, Бурулчанын атагы ала тоо койнуна сыйбай баратты. Ошондогу селкинчек тээп күйгөнөр, селки бозой сүйгөнөр, кубулжуп күүгө куюлуп, күү барып ырга сиңишип, Бурулчанын селкинчек аттуу өлбес чыгарма ушундайча жаралып жатты.
Burulçaday zalqar insandın kim ekendигин, anın muzikалық ышқы отун, адамдык бийик аброюн, баамдообузду дагы тереңдетиш үчүн комузчу Чалагыз Ыйманкул уулунун эскерүүсүнөн учкай кыстара кетели. Мамбет Акмат аттуу туугандарым менен Айтылуу Бурулчанын айылына барып калдым, дейт Чалагыз. Менин самаганым Бурулчанын ооз комузун угуп кумардан канып эле. Түшөй Бурулча байбиченикине бардык. Казан асылуу, чоң-сары самоор бууланып кайнап турат. Бутунда намерке масы, мойну койгон, Карасурдун сулуусу, кадимки эркектердей мандаш токунуп отурган төрдөгү байбиче Бурулча экени билдик. Комузумду белимден чечип, керегенин башына илип жатканымды көргөн байбиче, "Комузуңарга жол болсун, кайсы айылдан болосуңар?" деди. "Олжобай деген элденбиз. Комузду тиги отурган Чалагыз балаңыз сертет. Өзүбүз жарамазан айтып келатабыз", деди Мамбет. Байбиченин отуруп турганы, сүйлөгөн сөзү, күлгөнү аялдарга эч окшобойт. Бир өзүнчө көрүнөт. Чай ичилип дасторкон жыйылды. Бул арада байбиче мага бурулуп: "Чалагыз балам, жаман ырчынын ырынан комуздун күүсү жакшы. Кытатбайдын түрүүсүндө мураталы көп келчеле. Менин кош кайырма аттуу күүмдү кыякка тартып, комузга чертип, бир топ күн жүрүп, сый көрүп кайтар эле. Комузуңду алып чертип көрчү", деп калды.
Сиздер Күү баян аттуу музыкалык берүүдөн Бурулчанын Селткинчек аттуу күү баянынын биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Берүүнүн автору жана аны алып барган Асан Кайбылда уулу, өн режиссеру Талантбек Мамбеталы уулу. Саламатта калыңыздар.